Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendeşler, kadırlı Müslüman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, райымы, жана берекеси болсун. Алла Таалам барыбызга пайдалуу билим берсин, дүйнөдө дагы, ахиретте дагы пайдасы тие турган. Жараткан Алла Таала барыбызга кабыл болгон амал, кең ырыскы, бардык оорулардан шифа берсин. Ооруп аткандарга шифа берсин, ден соолугу жакшыларга Алла Таалам афият, саламаттыгын дайым кылсын. Жараткан Алла Субханаху ва Тааладан дайыма пана тилеп турушубуз керек, пайдасыз билимден. Жараткан Алла Тааладан пайдасыз билимден пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам пана тилеген. Жараткан Алла пайдасыз билимден бизди сактасын. Кабыл болбогон дуадан, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напседен Алла Таалам барыбызды сактасын. Урматтуу туугандар, бул дүйнө жаралгандан баштап эле бул дүйнөдө эки түрлүү жашоо бар. Бирөөсү азапка душар болгон, зулумдук менен бактысыз жашоо. Экинчиси райымдуулук, бири-бирине боорукер болгон, райымдуулук, бири-бирине боорукер болгон, ынтымактуу, таза жашоо. Пайгамбарлардын бардыгы келип, ошол бири-бирине райымдуу болуп жашасын деп, ушундай жашоону сунуштап келген. Алып келген, көрсөтүшкөн. Анын негизи эки нерсе эле. Атайуллаху ва расул лааллакум турхамун. Алла Таалага баш ийгиле. Бул аламдын кожоюну, жана пайгамбарга баш ийгиле. Алланын тандаган элчиси, жиберген пайгамбары. Лааллакум турхамун, мүмкүн силерге райымдуулук кылынар, силерге райымдуу жашоо берилет. Бири-бириңерге райымдуу жашоону кааласаңар, анда силер Аллага баш ийгиле, пайгамбарга баш ийгиле. Эки нерсе мынакей ушул Алла Таала буйрук берип атат Кур'ан-ы Кариминде. Райымдуулук жашоону кааласаң, райымдуу жашоону кааласаң, анда Аллага баш ийип, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга баш ийгиле. Бул бир. Бүгүн Кудай кааласа, иншалла, Иса пайгамбардын бу дүйнөгө келүүсү, Мариям энебиздин төрөгөнү, Иса пайгамбардын Алланын кулу экенин далили, жана Иса пайгамбарды Алла Таала бу дүйнөдөн көтөрүп, асманга алып чыгып кеткени тууралуусунда иншалла баяндама. Мариям сүрөсүндө 16-аяттан 37-аятка чейин жараткан Алла Субханаху ва Таала мындай дейт. Биринчиден, Куранда 114 сүрөнүн бир сүрөсү Мариям, энебиздин аты. Калган жерде бир дагы аял заттын аты аталбайт. Бардык аялдардын аттары жашыруун келет. Жөн эле имраа деп эле, аял деп эле келет, ниса, аялдар деп эле сүрөлөр бар. Атын бир гана Мариям энебиздин атын атаган Куранда. Бул дагы Алла Субханаху ва Таалага бир жала. Şu Maryam enebizдің баласы İsa пайғамбардың атасы Алла депчи. Ошонун бир Алла Тааланын аялы жок, баласы жок. Макул бу. Ошондуктан бул Мариям энебиздин атын атаганга, ачык айтканга туура келген. Şu Maryam деген сураты Мариям сүрөсүндө мынакей 16-аятында Алла Субханаху ва Таала мындай дейт. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Ey Muhammed, sen estegin. Жараткан Алла Тааланын китеби Кур'ан-ы Кариминде Мариям энебиздин окуясын. Кандай болгон эле? Качан ал обочолонуп чыгыш жактагы бир жайга кеткен эле. Мариям энебиз өткөнкү сабакта айттык эле, Закария пайгамбар атай мечиттен бир бөлмө даярдап койгон эле ибадатка жай. Эми кээде кажетине чыгат эле. Кээ бир риваяттарда келет, гусул кылганга чыккан эле. Кандайдыр бир кажетине Мариям энебиз өзү турган жайынан чыгып, мындай
Ошол Masjidil Aqsa деп коет. Masjidil Aqsanын чыгыш тарабында өзүнчө жайы бар экен. Ошол жака элдерден өзүнчө болуп жалгыз. Ошону интабада деп коет экен. Интабада дегени жалгыз өзгөчөлөнүп, жалгыз обочолонуп ушу чыкканын айтат экен. Чыгыш жактагы бир жайга кетти эле, маканан шаркия дейт. Фаттахадат мин дунихим хижабан фарсална илейха рухана фатамассала лаха башаран савия. Соң Мариям энебиз бир парданы адамдардан тартып алды. Мындайча айтканда, мындай тоскуч адамдардан, демек ол эгерде жуунуп алайын деген болсо, бир тоскуч тартып, парда тартып, адамдардан өзүнчө тартып алды. Ошол учурда фаарсална, Алла субханаху ва тааля айтат, биз жибердик дейт. Илейха, Мариям энебизге, рухана, өзүбүздүн периштебизди, Жабраил периштени жиберди. Мариям энебиз жуунганга чыкты эле, ошонун өзгөчө болуп. Ошол учурда Алла субханаху ва тааля жиберип атат кимди? Рухана, Жабраил периштени жиберип атат, биздин периштебизди. Фатамассала лаха башаран савия, ал толук инсандын келбетиндеги көрүндү. Мариям энебизге. Себеп дегенде периштени көрүү ал тамаша эмес. Адам баласы периштени көрүш. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга дагы Меккеде Алла Таала Жабраил периштени жибергенде адамдын келбетинде келет эле. Көбүнчө Дихя Калби радıyallahu anh'unun kelbetinde gelçü. Üyüne karay, ün çıgat asmandan. Ya Muhammed dep. Peygamberimiz oң жағын қараса ешкім жоқ, сол жағын қараса ешкім жоқ, алдын артын қараса ешкім жоқ. Монтип асманды башын көтеріп қараса, Жабраил периште курси отыра тұрған отырғычына отырған екен. Асмандың бардығын біз горизонт деп қоямыз, бардық уфуқты бардығы басы оған екен. Асман бардығы ушунчалык екен. Бир да бош жай жоқ та Жабраил периште. Экинчи жолу Мирач кечеге чыкканда 7-ci asmanda Sidratül Muntaha'nın canında Allah subhanahu wa ta'ala Cebrail periştenin negizgi suretinde görsetken Peygamberimiz. Bir rivayette 600 kanat, bir rivayette 100 kanat, 2 kanatın atsa çıkıştan batışka çeyin cevap deydi. Kıskası aytkanda Allah Teala Cebrail periştege uşunday da güç bergen, al özünün başka adamın kelbetinde gele alat ele. Ötkönki sabaklarda da aytkanbız. Mınake Umar radıyallahu anh'unun rivayetinde gelet. Umar ibn Hattab'tın Medine'de oturganda Cebrail perişte appak giyinip kelgen ele. Çaçı kapkara, sapardın tesiri yok. Biröz da tanıbayız dep adamızın suretinde gelgen. Ota şondoy ele Maryam enebizge dağı Allah subhanahu wa ta'ala farsalna ileyha ruhana, biz Maryam'a jönöttük, jiberdik. Kimdi? Özümüzdün perişteyiz. Mındayça aytkan Cebrail perişteni jiberdik. Al olsa толық insanın kelbetinde bir jartı insan emes, bir bölök anda emes. Толық kadimki deyle, толық insanın kelbetinde fatamassana laha başaran saviyya. Başar şunday olup geldi, gezleşip görünüp geldi de. Qalat. Adam kelbetinde gelgenden keyin Maryam enebis aytdı. İnni a'udu birrahmani mink in kunta taqiyya. Men pana tileymin mehrimde Allah Taala'dan, senin jamandığından. Dep görür zamat sebep degende al enebis al jagı namahram da aldı erkek. Oşol jerde pana tiledi. Allah Taala meni saktasın. Anın qoşumça da aytıp koydu in kunta taqiyya, egerde sen Kudaydan korkan bolsang, demek sen jaman oyun menen manga jakında bagın degen söz. Jaman oyun jakında bagın degen söz. Al kişi de oyladı. Qal, Cebrail perişte aytdı. İnnema ana rasulü rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Men insan emesmin. Men bolgonu seni Robundan jibergen periştesimin dedi. Robundan jibergen periştesimin, ana rasulü rabbiki. Senin Robundan jibergen periştesimin men.
li ahaba laki gulaman zakiyya, sana bir taza uğul balany beri üçün geldim dedi. Hem bu jedem Cebrail perişte bir albayt, albatta Allah subhanahu wa ta'ala beret. No Cebrail perişte bu jakta Allah Taala'nın Maryam enebizge tardolay turgan perzent İsa paygambardı, oşonu beri üçün de geldim dep atat. Qalat Maryam enebiz aytdı. Anna yakunu li gulam. Qaydan bolsun maňa perzent, uğul bala. Bul emi Allah Taala'nın golundan gelbeyt degen kaguu emes, bul taňgaluu. Taňgalgandan aytyp atat. Emi Allah Taala'nın kudretinden eç nerse sırtda emes. Allah emneni kaalasa kılat al. Bar jok kıluu Allah Taala'ga mındayça aytkanda eç kандай kıyın emes al, çipuha bu. Allah subhanahu wa ta'alaga mümkün degen jok. İnsanga mümkün var. Biroq Allah Taala'ga mümkün degen jok. Bu jerde enebиz ошондуктан таң калгандан айтып атат. Себеп деген энебиз имандуу болчу, таква болчу. Имандуу үй бүлөдө төрөлгөн эле. Эмне деп атат буну? Anna yakunu li gulam. Mendi maňa gaýdan bolsun bul perzent. Perzent bergenге geldim деп айтып атасың деп атат da. Wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Ay meni maňa bir kişi kol tiýizbese, mundayça aytkanda jakındabasa, men turmuşka çykpasam, wa lam aku baghiya, ayağı suyukta bolbosam deyt. Mundayça aytkanda jaman işke bargan, zinaga barganda ayal bolbosam, kayaktan maňa perzent bolsun? Kayaktan maňa perzent bolsun? Qal kadalik. Cebrail perişte aytdı. Bola beret şundayça dedi. Kanday? Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Senin Rabbin aytat, nas, jana biz anı bütkül adamlarga belgi, bir ayat keremet kılıp koyabız anı. Wa rahmatan minna, jana özübüzdün tarabыбызdan bir merimdүүлүк kılıp koyabız deyt oşo balany. Demek atası jok jaratıp durup bu Allah Taala'nın uşunday bir mucizası bul. Bul belgi kıyamet gününe çeyin uşunday bir keremet kılıp koyabız, atası jok jarata alat. Kanday Adam aleyhisselam'ın atası apası jok jaratkanday ele. Oşondoy ele özübüzdün tarabыбызdan bul merimdүүлүk, bul rayımdуулuk, ankeni buga kitep berебиz, bunu paygambar kılabız, dagı köptөгөн kasiyet, köptөгön mucizalar tartılayбыз degen manide. Wa kana amran maqdiya. Jana iş çeçilgen bolçu deyt. Bunu Allah subhanahu wa ta'ala Maryam enebizdi turmuşka çıkarvastan turup ele İsa paygambardı boyuna bütürüp koyup jaratuusu bul çeçilgen bolçu murda ele. Kanday Adam aleyhisselamga atası apası jok ele jaratuu çeçilgen ele. Bul dagı emi apası var, biroq atası jok ele jaraluuga. Bul mesele çeçilgen bolçu. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Kiyin töröge jakın kalganda koş boylu oldu bul. Enebis fahamalathu koş boylu oldu. Boyunda olup kaldı da. Bul jerde rivayatlarda gelet, hadislerde gelet. Cebrail perişte üylögen eken dep jakasına. Jakasынан üylögen. Emi bir sebep. Oşol zamat boyunda bolup kalat enebis Maryam enebis. Sebep Allah Taala andan burda aytты, Allah'a bul jеңил ele. Kaçan bir neseni buyura turgan bolsa bol dese oşol daroo ele bolot. Emi oşonun sebebi rivayatlarda gelet, paygambarыбыз aytat, üylögen. Üylögende dagı oşol mınal jakasынан ele üylögende boyunda bolgan eken. Fahamalathu koş boylu boldu. Fantabadat keyin töröge jakın kalganda enebis bolsa oşo balany kötörüp makanan qasiyya uzagırak jayga ketti, naragırak var. Emi tolgotu geleydi jakındap kaldı da. Töröйүн деген uçur bolup kaldı. Subhanallah. Gebirler hem arganda aytat, kadimki de ele şu 9 ayda törögen degen var, 8 ayda degen var. Gebirler aytat, jok 9 saatda ele törögen degen var. Gebirler aytat, jok oşol uçur ele, bir ile uçurda boyunda bolgon, bir uçur ele oşol jerde ele bala çoңoyup, tolgotu gelgen deyt. Kanday bolbosun Allah Taala özü bilet.
канча убакытта төрөгөнү ачык айкын айтылган эмес. Кыскасы боюнда болгондон кийин төрө убакытка жакын калганда энебиз ошол баланы көтөрүп, мындайча айтканда төрөгөнгө макананы касыя дегени узак бир бийик жайга нары кетти дейт. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. Ошол учурда ошондо анын толгоо учуру келип калды. فأجاءها المخاض деп энебизге толгоо келип калды. Толготы. Төрөгөндө келип калат го. Ошону إلى جذع النخلة курма дарагын алдына барып калат айтты. Я лайтани митту кабла хада ва кунту насиян мансия. Аттиң мындан мурда эле өлүп калып аптырмын. Таптакыр унутулуп калганымда эмне деп энебиз мына ошо төрөгө келип калганда ошол жерден эми уялды. Эми айылдагылар эмне дейт? Аларга кантип түшүндүрөм? Эмне деп айтам бунун бардыгын? Ошон үчүн энебиз болсо өлүмдү арман кылып берди. Мариям энебиз аттиң мындан мурда эле өлүп калганымда, эгерде ушундай бир фитнанын учурунда ошо фитна кабылбай эле өлүп калсам болмок экен десе, шариятыбыздын, биздин шариятыбызда деле уруксат берет буга. Дүйнөнүн кыйынчылыгынан кыйналып кетип, карызга батып кетип, ар кандай сыноолорго учургандан кийин өлүмдү эңсеген, өлүмдү тилеген шариятыбызда уруксат эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуга чейин айтып койгон, эгерде ушунчалык эле болсо, анда Алла Тааладан дуа кыл, я Алла, эгерде менин жашоом мен үчүн жакшы болсо, анда мага жашоо бергин. Эгерде өлүмүм мен үчүн жакшы болсо, анда мага өлүм бергин деп ушундай дуаны үйрөтүп. Жөндөн жөн эле жашоонун тиричилигинен кыйналып, өлүмдү Кудайдан тилеген шариятыбызда уруксат эмес. Динде фитнага учурап калбас үчүн деп сураса болот. Бул жерде энебиз өлүмдү аттин кылып атпайбы? Не деп атат? Я лайтани митту кабла хада. О аттин ушундан мурда мен өлүп калганымда жакшы болот эле. Себеби ошо төрө атат бул. Не деди? Ва кунту насиян мансия. Жана таптакыр унутулуп калганымда эмне? Эч ким мени эстебейт. Ушу Мариям деген келген жок дүйнөгө. Бундайды эч ким тааныбайт, эч ким билбейт. Таптакыр унутуп калганымда эле гана деп мына энебиздин сөзү. Фанадаха мин тахтиха алла тахзани. Ошондо Жабраил периште үн салды. Мин тахтиха ылды жактан. Касыя жогорураак мында кичине азмаз дөңсө окшойт ал жакчы. Ылды жагынан ушундай кылып үн салды. Алла тахзани. Не деди энебизге? Сен кайгырбагын деди. Сен кайгырбагын. Эми кайгы болду дем. Таква болсо, атасы, апасы, үй бүлөсү, өзү кандай деген. Анан кийин мындай болуп атса, ойго акылга сыйбаган. Эми Алла Тааланын хикматы экен. Алла Таала өзү билүүчү экен. Кандай кылат? Ошон үчүн мынакей Жабраил периште үн салып атат. Алла тахзани, сен кайгырбагын. Сен кайгырбагын. Кад жаала роббуки тахтаки сария. Акыйкатта сен Робуң сенин алдыңда бир булак чыгарып койду. Биде сария деп кичинекей бир мындай дарыяны деле айтат экен, булакты деле айтат экен. Алла субханаху ва таала көңүнүн көтөрүп, эми инсан болгондон кичине жуунганга же суу керек болот, же ичкенге, чаңкаганга суу керек болот. Ушундай бир булакты чыгарып койду. Экөө тең тафсирлерде бар. Ва хуззи илейк би жиз'ин нахлати тусақит алейка рутабан жания. Айтты. Ошол жерге барса, ал жерде курманын дарагы бар экен. Курманын дарагы бар. Курманын дарагы. Курманын дарагын өзүңө карай дейт. Ошо курманын бутагын силкигин не болот? Саңа жаңы мөмөлөрү түшө баштайт. Субханалла, Иса пайгамбар эми риваяттарда келет, кышында төрөлгөн да. Ал кышында курма дарагы каяктан эле? Жаңы мөмөлөрү каяктан? Бул да керемет, субханалла. Ошол жерде хуззи илейк деп атканы өзүңө карап силкигин дегени, силкибесе деле Алла Таала түшүрүп берип коет эле. Алымдарыбыз айтат, кара, кичине ырыскы табыш үчүн аз мас аракет кылып коюш керек дейт. Ушуга ишара бар дейт. Бир аз ырыскы табыш үчүн
Бул таваккулга каршы эмес, кичине аракет кылып коюш керек. Мынаке Мариям энебизге да Алла Таала буйрук берип атат. Не деп? Ошо курманын дарагынын, ошо бутагын өзүңө карап силкигин, саңа жаңы мөмөлөр не болот, түшө баштайт деди. Тусакит алейки, түшө баштайт саңа рутабан жания, жаңы курма дарагы. Субханалла. Алла Таалам курма өзү, курма дарагы бардык дарактардан эң пайдалуу дарак, мөмөсү. Дүниеде кандай гана мөмө жемиш болсун, курмага жетпейт. Курма дарактын ичиндеги составында, курамында Менделеевтин бардык элементи, адамга керектүү бардык пайдалуу витаминдер өзүнө камтып алган да. Курма дарагын өзгөчө төрөй турган кош бойлууларга, төрөгөндөргө, аялдарга көбүрөөк айтылынат буга. Свежийин жесе өтө жакшы, болбосо тамыр. Рутап деп коет, бул свежий. Болбосо тамыр деп коет, эчтеке эмес, кургагы деле боло берет. Ошон үчүн иншалла бул кандай эски баягы бузук кандарды чыгарат экен. Кандарды чыгарат экен. Жана муундарды өзү калыбына алып келет экен. Энелер төрөгөндө, биз барыбыздын энелерибиз төрөгөн. Төрөгөндө эмне болот? Муундар бошошот. Көптөгөн кан кетет. Көптөгөн кыйналат. Тарамыштар, кандар инсандын ичинде түзүлүшүндө сөк, муун, тарамыш, кан, бардык нерселер бар. Ошолорду калыбына алып келгенге эң күчтүү таасирлүү дарактын мөмөсү курма. Финик. Ошон үчүн иншалла буларга финик мындай жегенге жакшы айтылынат да. Мейли. Факули вашраби вақарни айна. Эми жегин деди, ичкин деди, жана шаттанып кубангын деди. Баланы төрөдү да, Иса пайгамбарды төрөдү. Кандай болбосун, эми баланы көргөндөн кийин бир курсанчылык, шаттанып кубангын деди. Фа имма тарайинна минал башари ахадан факули инни назарту лиррахмани сауман фалан укаллима ал-йаума инсия. Айтат. Кийин эгер фа имма тарайинна, эгерде сен көрсөң минал башари ахадан, адам баласын бирөөсүн көрө турган болсоң, кишилерден бирөөнү көрсөң, факули, анда айткын. Эмне деп? Ишарат менен. Инни назарту лиррахмани саума, мээримдүү Алла үчүн орозону назыр кылдым мен. Орозону назыр кылдым. Орозону назыр кылдым дейт. Эгерде бирөөнү адамдайын бары бир эми үйүнө барыш керек. Айылына барыш керек, бул баланы көтөрүп барыш керек. Сөз адам баласын бирөөсүн көрөсүн. Анан бардык элен таң калып айтат, Мариям турмушка чыга эле баланы алып келди го. Анда эмне дейсиң ошондо? Ошондо мына жерде Алла субханаху ва таала хидаят берип атат. Биринчиден эмне кылды? Курманы жегин, ичкин, шаттанып кубангын. Эми адамдардан бирөөсүн көрө турган болсоң, анда ишарат кылып айтып койгон. Не деп? Мен Алла Таалага орозону назыр кылганмын деп. Ал не дегени орозону назыр кылганмын деп? Ал жерде мындай деп айтып атат. Мен бүгүн адам баласы менен эч сүйлөшпөймүн деп айткын дейт. Ишарат кылып. Мурунку пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга чейинки пайгамбарлардын шарияттарында орозону тамактан эле эмес, сөздөн дагы орозо болгон. Сүйлөбөйт эле. Саартан кечке чейин. Сүйлөсө оозу ачылып калат эле. Мисалы азыр биз жесек оозу ачылып калат, ичсек оозу ачылып калат. А мурунку шарияттарда кандай экен? Жеген, ичкен, плюс кошумча сүйлөгөнгө дагы орозо. Саартан кечке чейин эчтекени сүйлөбөшүң керек да болду. Сөз сүйлөсөң оозуң ачылып калат. Анан эмне кыласың? Десе мынтип коесуң, мындай деп коесуң, сабыр деп коесуң, үстөк ачык дейсиң, отур дейсиң, ишарат менен. Мындай болду, ушундай болуп калган. А бизде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизде тыюу салган. Бизде орозодо сүйлөшүү бар. Биз тамактан, жегенден, ичкенден гана тыйылабыз, бирок сөздөн бизде орозо жок. Тилге, сүйлөгөнгө орозо жок. Орозо деген эмнеси? Имсак, өзүн кармаганды айтат да. Бирок бизде деле тыюу бар. Кандай тыюу бар? Эгерде жалган сүйлөсөң, орозоң ачылып калат деген.
Gıйбат kılsan oroza açılıp kalat деген. Rivayatlerde gelet oroza açılıp kalat деп. Кейбір алымдардын ойу gıйбат кылганда oroza açılıp kalat деген ойдо. Бирок көпчүлүк жумхур алымдар Рамазан айдын орозасы болсун, башка айдын орозасы болсун, эгерде gıйбат кылса орозасы ачылбайт го, бирок сообу сөзсүз аз болот. Акыйкатына жетпейт деп айткан да. Эми субханалла, мурункулар уруксат берилген сөздү сүйлөсө ороза ачылып калса, биз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү экенбиз. Ушундай улуу пайгамбардын үммөтү болуп калыппыз. Анча-мынча адашып gıйбат кылып жүрсек эми орозобуз ачылбайт экен да, кара. Бул кандай деген керемет. Кандай болбосун, мынакей не деп атат? Falan ukallimal yawma insiya. Бүгүн мен эч бир инсан менен эч кандай сөз сүйлөбөйүн dedi. Мынакей баланы төрөп келди. Ага чейин Алла Таалам жолдомон айтып атат. Эми сен адамдан бирөөсүн көрө турган болсоң айтып кой. Мен Алла Таала үчүн орозону назыр кылдым. Сүйлөбөгөндү. Болду. Бир адам менен да мен эч качан сүйлөшпөйм. Эми алар сурайт да баары бир. Сурайт. Fa'atat bihi qawmaha tahmiluhu. Soň Maryam enemiz fa'atat bihi alıp geldi deydi. İsa paygambardı qawmaha özünün qawmuna tahmiluhu kötörüp alıp geldi özünün qawmuna Maryam enemiz. İsa paygambardı alıp geldi. Qalu oşo qawm aytdı oşo dedi eldin bardı. Ya Maryam. O Maryam, ne oldu bul jagı? Laqad ji'ti shay'an fariya. Sen öte jaman iş kılıp geldin go dedi. Fariya dep öte jaman iş aytat bunu. Munkar adam mындай эме кылбаган. Ne öte sen jaman iş kılıp geldin go dedi. Ya uhta Harun. Harun'un karındaşı. Ma kana abuk. Senin atan imra'an sav jaman kişi emes ele. Wa ma kanat ummuk apaң дағы аяғы сұйық емес еле. Зынақор емес еле. Атаң дағы жаман киши емес еле. Апаң дағы жаман киши. Ким? Harun бұл Maryam enebizдің ағасы. Harun ким екені? Maryam enebizдің дағы bir туған ағасы бар екен. Oşonun atı Harun eken. Bu bir. İkincisi, Harun Musa paygambardın inisi Harun, oşonun nasabından, oşonun teginen İsa paygambar, Maryam enemiz oşonun teginen gelip çattı. Oşonun üçün o Harun'un karındaşı degeni teginde aytıp koydu eken da. Bizde dele misal hazır sayak degen uğru var. Bir top uğrular var. Palanca uğrunun balası degen sözler бар құдды бұшындайлы аларда дағы о кимден насылы тарқаған болса Харунның қарындашы деп қойды да Харун пайғамбардың. Екі өтен бізде муфассириндер айтқан. Андай да ықтималы бар. Ошондо эле бұның бір туған ағасы дағы аты Харун болушу дағы мүмкін. Ошон үшін я ухта Харун, Харундың қарындашы айтып атат. Сен ағаңдағы жақсы киши болчу. Атаң жаман киши эмес эле. Апаң аяғы сұйық емес әлі. Сен эмне болдың мындай бір өте жаман иш кылып келдің го деді. Қара. Бұл жерден да субханалла бір ишарат бар. Салихин, аулия, жақшы адамдардың балдары егерде күнөө кыла турган болсо, анда коомчулукта анын күнөөсү башка адамдарга караганда чоңураак болуп эсептелинет. Ошон үчүн диндарлардын балдары, алымдардын балдары, алардағы тақвалықта жана жакшы амалдарда жогору болуш керек башкаларга караганда. Көбүрөөк жакшы амал кылыш керек. Ошентип мына коом мындай деп Мариям энебизге кайрылып айтып атат. Мариям, сен Харундун карындашысың. Ал жагынан карасак, атаң мындай эле, апаң мындай эле деп айтып атат. Фа ашарат илейхи. Maryam enemiz баягы башында айткандай эле ороз атып сүйлөбөдү, назыр кылган, балага ишарат кылып койду. Иса пайгамбарга ишарат кылып койду. Қалу кейфа нукаллиму ман кана фил махди сабия. Алар айтышты, сен бизди маскаралап атасыңбы? Бешиктеги наристеге, бешикте жаткан наристе менен биз кантип сүйлөшөбүз деди.
Бешиктеги. Эми сүт эмери о бала болсо, акыл эси толук эмес, эмери төрөлгөн бала болсо, сен бизге ишарат кылып атасың, ушу баладан сурагыла деп атат да. Баладан сурагыла деп атат. Булар эмне деп атат? Кайфа нукаллиму ман кана фил махди сабия. Биз кантип сүйлөшөбүз? Бешиктеги нәристе бала менен кантип сүйлөшөбүз? Сен бизди эмне маскаралап атасыңбы бизди? Деген мааниде алар ушундай деди. Риваятта келет, Иса пайгамбар сүт эмип аткан болчу дейт кичинекей кезинде. Токтоп, ушунча сөз болгондон кийин токтоп туруп, анан жооп берди. Кал инни абдуллах. Иса пайгамбар айтты. Мен шек күмөнсүз Алланын кулумун. Мен Алланын кулумун дедим. Алланын бендесимин. Баласы эмесмин. Башынан эле кичинесинен ошо баланы. Бешикте жаш бала, наристе. Иса пайгамбар Алла Тааланын субханалла мужизасы менен сүйлөдү. Инни абдуллах биринчи сөзү. Мен Алла Тааланын кулумун, кулчулдук үчүн жаралганмын, кулчулдукка чакыра турган. Абдият да мынакей биринчи. Атаниял китаб. Алла Таала мага китеп, инжилди берди. Ва жаалани набия. Жана мени пайгамбар кылды. Бул эми өткөн чак менен айтып атканы, Кудай кааласа Алла Таала мага инжил берет, мени пайгамбар кылат. Бирок мындай инжил берди, пайгамбар кылды деген шек күмөнсүз деген сөз да. Се пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам деле айтпады эле, билесиңерби? Ай, мен пайгамбар болчумун дейт. Силер адам атаңар чалчыктай эле дейт. Адам алейхиссалам суу менен ылайдын ортосундагы кезинде, жарал элек кезинде мен ошондо пайгамбар элем дейт. Ким айтып атат? Мухаммад алейхиссалам айтып атат. Байна тыйни вал ма, ошол ылай менен мен ошондо пайгамбар элем дейт. Эми бул өткөн чак менен ушунчалык бекем, ишеним, чечкиндүү болгондуктан өткөн чак менен айтылат да шариятыбыздачы. Атак пайгамбар кийин келип эң акыркы пайгамбар болуп атпайбы? Ошондой эле Иса пайгамбар ошо кичинесинде эле, ошо бешикке кезинде эле Алла Таала инжилди бердим, сени пайгамбар кыл, эми басып жүрө бер деп айткан жок. Мага инжилди берет, китепти берет, мага мени пайгамбар кылат деген мааниде. Ва жаалани мубаракан айнама кунту. Жана мени Алла Таала берекелүү кылып койду. Каерде гана болбойн дейт. Аллаху акбар. Ошон үчүн иншалла Иса пайгамбардын дуасын биз да дуа кылып жүрүш керек. Аллахумма жаални мубаракан айнама кунту. Каерде гана болбойн, я Алла мени берекелүү кыл деп. Эмне сураш керек экен? Мени берекелүү кыл. Мен денем дагы, акылым дагы, иманым дагы, амалым да, рухум дагы берекелүү болсун. Жашоом дагы, жаштыгым дагы, ден соолугум дагы берекелүү болсун. Иса пайгамбар айтып атат, Алла Таала мени ушундай кылып койду дейт. Кандай кылып койду? Ва жаалани мубаракан айнама кунту. Каерде гана болбойн, мени берекелүү кылып койду. Ва аусани бис салати ва закати ма думту хайя. Жана Алла Таала мага васият айтты. Васият деген өкүм берди. Васият деген сөз мындай: кайсы нерсени бекем, катуу буйрук бергенде кааласа, Кур'анда ошону васият деген ауса ва тавасау, ушул васият деген сөз менен алып келет да. Бунун мааниси Алла мага өкүм берди, намазга жана зекетке. Качанда мен тирүү болсом, намаз окуганга, зекет бергенге Алла Таала мага буйрук берди деп атат. Ким? Иса пайгамбар айтып атат. Тугандар, намаз окуу менен зекет берүү бул Адам алейхиссаламдан Мухаммад алейхиссаламга чейинки бардык пайгамбарларда ушул эки фарыз бар эле. Намаз окуу дагы бар эле, зекет берүү дагы бар эле. Албетте намаз окуган түрлөрү, жол жоболору, рүкү саждалары, убакыттары канчалык кандай, зекеттики дагы ошондой айырма болуп келген. Макулбу? Айырма болуп келген. Бирок намазды окуу, зекетти берүү Адам алейхиссаламдан Мухаммад алейхиссаламга чейинки бардык пайгамбарлардын шариятында болгон. Бул жерде дагы Иса пайгамбар айтып атат: "Ва аусани бис салати ва закати ма думту хайя." Жараткан Алла мага бекем өкүм берди. Намаз окуганга, зекет бергенге, ма думту хайя деген тирүү турганымда. Тирүү турганда ошол.
Демек азыр деле эми Иса пайгамбар тирүү, бирок жердин үстүндө тирүү эмес да ал. Ошон үчүн ал асманда тирүү. Экинчиде бул суроо болуп калышы мүмкүн, Иса пайгамбар бай болгон жок го, өмүрүн канча бул дүйнөдө турган болсо, кембагал болду, зекет бергенге каякта? Мындай дегени мааниси үммөтүнө кимге эгерде ушул учурда мисалы мага зекет фарыз эмес, бирок Аллахтын буйругу бар, эртегеде мен бай болуп калсам, менин нисабым жетип калса, анда зекет берем менде фарыз. Макулбу? Ва баррам бивалидати. Жана Алла Таала мени апама жакшы иш кылуучу кылып койду мени дейт. Баррам дегени ихсан кылуучу, жакшылык кылуучу. Бивалидати. Апама. Ата энеме деген жок, апама. Себеп бул жактан бул мужиза, атасыз жаралган. Ошон үчүн апасынын өзүн эле айтып атат. Валам яджални жаббаран шакия. Жана Алла Таала мени жабыр берүүчү, бактысыз кылган жок дейт мени. Ошон апама жакшылык кылуучу кылды. Апама бир жабыр берип, ыза жеткире турган, же болбосо мени бактысыз кылып, андай кылган жок Алла субханаху ва тааля дейт. Вассаламу алейя яума вулитту ва яума амуту ва яума убасу хайя. Жана Алла Тааланын тынчтыгы мага төрүлгөнүмдө, жана өлө турган күнүмдө, жана кайрадан тириле турган күнүмдө болсун деди. Алла Тааланын тынчтыгы, Алланын саламы төрөлгөнүмдө дагы, өлө турган күнүмдө дагы, жана кайра тирилген учурумда дагы. Деги адам баласына эң маанилүү 3 учур болот. Бу дүйнөгө келүүсү, бу дүйнөдөн кетүүсү, жана кайрадан түбөлүктүү ахиретке тирилүүсү. Ушу үчөөнү да тең эске алып, Алла Тааланын тынчтыгы, Алла Тааланын саламы мага болсун деди. Ушунун бардыгын бешиктеги бала айтып атат. Наристе айтып атат. Кимге? Мариям энебиздин коомуна айтып атат бунун бардыгын. Жаш баланы сүйлөп аткан алар таң калып. Далика Иса ибн Мариям qaulal haqqilladhi fihi yamtarun. Мына ушу Иса Мариямдын баласы, талаш тартышып жаткан акыйкат сөз ошол. Ал тууралуу талаш тартышып жаткан акыйкат сөз мындай. Жөөттөр Иса пайгамбарды жаман сөздөрдү айтып, Мариям энебизге жаман сөздөрдү айтып, никесиз төрөлүп калган. Мариям энебизди болсо аягы суюк ар кандай сөздөрдү айтып, акыры барып өлтүрүп даргага асабыз деп ушу жөөттөр кылган. Учурдагы бадышасына буйрук айтышкан. Мына Тауратты өзгөртөм деп келген Иса мынандай кылып атат деп. А христиандар болсо аны улуулап, азаматтап, көтөрүп пайгамбар эмес эле Кудай кылып алыштылар. Жок. Жөөттөр болсо таптакыр жаман сөздөр менен айыптап, анеми христиандар болсо, алар болсо азаматтап көтөрүп Кудайдын баласы кылып, кээ-бирлери Кудайга чейин чыгарып алды. Ислам, Кур'ан-ы Карим барын ачык айтып койду. Андай кылбагыла. Мариям энебиз андай таква, алар жөөттөр айта тургандай, андай бузуку аял эмес эле. Иса пайгамбар дагы бул зынадан төрөлгөн бала эмес бул. Никесиз төрөлгөн бала эмес силер айтып аткандай. Силер аны өлтүрүп аны асып коюп, аныңар бардыгы жалган, андай болгон эмес. Азыр ал тууралуу да Кудай кааласа кезеги келет. Иса пайгамбарды Алла Таала кандай көтөрүп кеткен, кандай алып чыгып кеткен, кандай төрөлгөн, кандай көтөрүлгөн. Кандай болбосун, алар ямтарун талашып тартышып аткан ушу маселеде qaulal haq акыйкат сөз мына ушу. Кур'анда Алла Таала айтып атат. Далика Иса ибн Мариям. Мына ушу мен силерге азыр айтып берген Иса Мариямдын баласы, qaulal haq alladhi fihi yamtarun. Алар ал тууралуу талаш тартышып жаткан сөзүндө акыйкат сөз мына ушул деп. Андан кийин ма кана лиллахи аяттахида мин валад. Лайыктуу эмес Аллага бала кармоосу. Аяттахида мин валад, бала кармоосу Аллага лайыктуу эмес. Балалуу болуу Алла Таала Аллага лайыктуу эмес бул. Субхана, аруу зат. Балалуу болгондон, макулбу, аялуу болгондон, аруу зат Алла субхана ва таала, таза зат. Лам ялид ва лам юлад, өзү дагы туулган эмес,
төрөткөн дагы эмес. Макулбу? Демек Алла Тааланын мындайча айтканда ата энеси, чоң ата, тай энеси деген жок. Баласы, аялы, небере, чебереси деген жок. Лам ялит ва лам юлат. Үстү жактан да, кызы жактан дагы адамга окшош. Андай эмес. Алла субханаху ва таала ахад, ал жалгыз, самат, эч бир жаралганга муктаж эмес. Лам якун лаху куфуан ахад, ага теңдеш эч бир нерсе жок. Окшош эчтеке эмес. Субхана жок. Тарузат. Иза када амран фа иннама якул лаху кун фаякун. Качан бир ишке чечим чыгара турган болсо, анда айтып эле коет, бол ага деп. Ал дароо болот. Ва инналлаха робби ва раббукум фа'буду. Иса пайгамбар эмне дейт? Мындай дейт. Албетте Алла менин жана сенин силердин да робуңар деди. Бардык Иса пайгамбардын сөзү мына. Фа'буду, ошондуктан Алла менин дагы силердин да робуңар болгондуктан Аллага гана сыйынгыла. Хада сиратун мустақим. Мына ушул туура жол. Аллага гана сыйынгыла, мага сыйынбагыла деп. Эртеге кыямат күнү Кур'ан-ы Каримде башка аяттарда бар. Алла Таала Иса пайгамбарга айтат: "Эй Иса, эмне силер айттыңар апаңар экөөңөр бизге сыйынгыла" депчи. Айткан эмес. Алла субханаху ва таала Иса пайгамбарды жакшы көрөт. Алла Таала ал Иса пайгамбар андай дебейт дагы. Ошондо дагы бирок канча миллиард адам Иса пайгамбарга сыйынып, миллиард адам Мариям энебизге сыйынып атышат. Аларды Кудай кылып алышкан. Ошондо кыямат күнү Алла субханаху ва таала Иса пайгамбар Мариям энебизге айтат: "Силер айттыңар ушул. Биз Алла Тааланы таштагыла да бизге сыйынгыла" деп. Алла Иса пайгамбар айтат: "Я Алла, өзүң билесиң го. Мен кантип айтайын? Мен кантип ылайыктуу болсом ушундай айтканга? Мен бул акмактарды эмне кылайын эми? Буларды эмне кылайын? Бул сен бенделериң дейм булар" депчи. Албетте Алла менин робум, жана силердин робуңар, фа'буду, ошондуктан ага гана ибадат кылгыла. Хада сиратун мустақим, мына ушул туура жол туганда. Фахталафал ахзабу мин байнихим, топтор өз ара талашып тартышып кетишти. Кандай талашып тартышып кетишти? Кээ бирөөлөр айтты, Иса өзү Кудай деди. Алияду билла. Кээ бирлер айтты, жок, Иса пайгамбар Кудай эмес, бул Кудайдын баласы, адашпагыла деди. Алияду билла. Кээ бирлер айтты, жок, Кудай өзү үчөөнүн бирөөсү деди бул. Ушинтип булар өз ара талашып тартышып кетти топтор. Фавайлул лиллазина кафару мин машхади яумин азим. Алла Таала айтып атат: азап болсун. Кимге? Капырлык кылгандарга. Улуу күндүн көргөндөрүндө ошондо ошолорго азап болсун. Эртеге кыямат күнү улуу күн келет, вот ошондо буларга азап болсун дейт. Аллах акбар. Иса пайгамбар, алхамдулилла, Алла Таала инжил берип, кереметтерди, мужизаларды берип, үммөтүнө мээнет кылып, ар бир пайгамбарга өзүнө жараша Алла субханаху ва таала убагында жардам көрсөтүп, кайыптагы жардамдарды көрсөтүп, ар бир пайгамбарларга инсандардан, жиндерден Алла Таала душмандарды жараткан. Бул бар нерсе. Буга да ушундай душмандык кылып, жөөттөр өлтүрөбүз деп, Иса пайгамбар качан алардан ушундай караңгылыкты, ушундай душмандыкты сезе баштаганда, капырлыкты сезе баштаганда, анан Алла субханаху ва таалага эми кандай кылыш керек жараткан Алла Таала вахид түшүрүп турат да. Бакара сүрөсүндө келет, момундай деп айтат: "Фаламма ахасса Иса минхумул куфра, кала ман ансари илаллах." Сон качан Иса пайгамбар алардан капырлыкты сезип калганда айтты: "Ман ансари илаллах." Алла үчүн мага жардам берүүчүлөр өзү барбы? Ким мага Алла Тааланын дини үчүн жардам берет? Алланын динин жеткиргенге деп. Ошондо колал хаварiyun нахну ансаруллах. Хаварiyunдар айтты: "Биз Алла Тааланын динине жардам берүүчүлөр бизбиз" деп. Хаварилер канча болсо 12 дейт. Бул пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга иман келтирип, иман да дүйнөдөн өткөндөрдү сахабалар деп коет.
Иса пайгамбардыкы болсо хавари. Хавари деген сөз бул хавари, хавар деген сөздөн чыккан дейт. Актык мааниде берет экен да, ак. Истилахи шариятта мааниде Иса пайгамбардын мухлистери, шакирттери деген сөз. Ана мындай деп дагы айтат, алардын жүрөктөрү ак эле, таптаза эле, же болбосо кээ бирлер айтат, алардын кийимдери ак эле дейт. Кандай болсун дагы, кийимдери болсун ак болсун, же болбосо ички дүйнөсү ак болсун, бул ошо Иса пайгамбардын чыныгы алып келген Алла Тааланын тарабынан динине иман келтирип ага жардам бере турган мухлистер бар эле, ошолорду хавари деп коет эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы айткан, ар бир үммөттүн өзүнө ар бир пайгамбарда хавари болот деген. Менин хавариим Зубайр радыйаллаху анху айткан. Зубайр деп. Кандай болбосун бир өзгөчө жардам берген өзгөчө мухлисти айта. Кээ бирлер мутлак жардам берүүчүлөр да айтат экен. Кыскасы айтканда, алардан ушундай сезип калганда, андан кийин Иса пайгамбар жардамчы издей баштады дагы айтты. Ким мага Алланын дини үчүн жардам берет дегенде, хавариюндар биз Алланын динине жардам бере тургандар. Аманна биллахи, биз Аллага иман келтирдик. Вашхад, сиз күбө болуп коюңуз. Би анна муслимун, биз баш ийүүчүлөрдөнбүз. Биз моюн сунуучуларданбыз. Мына эми христиандар, хаварийлер, муслимун, биз мусулмандарбыз деп атат. Мусулман деген тууган ушундай түшүнгүлө. Мусулман деген Адам алейхиссаламдан бүгүнкү күнгө чейин келген бардык пайгамбарлар мусулман болгон. Ошон үчүн Иса пайгамбар, Муса пайгамбар, Ибрахим пайгамбар бардыгы айтышат эле. Мен эң алгачкы мусулмандарданмын. Мен эң алгачкы. Ан аввалул муслимин, аввалул муслимин. Бул деген эң алгачкы мен баш ийүүчүмүн. Аллага моюн сунуучумун. Чыныгы мааниси мусулман деген Аллага өзүн тапшырган, баш отун бардыгын баш ийген, моюн сунгандын аты ислам деп коет. Кийинен истилахи ислам деп ислам динге өзгөчө болуп калды. Атак негизги жалпы мааниси ушундай. Кандай болбосун, алар дуа кылып айтышты. Роббана аманна бима анзалта. О Роббубуз, биз иман келтирдик сен түшүргөн нерсеге. Ваттабаандар расула, жана ээрчидик пайгамбардын артынан, мында чек Иса пайгамбардын артынан. Фактубна ма шахидин, ошондуктан бизди жазып койгон. Акыйкатка күбө берүүчүлөрдөн деп жазып койгон. Акыйкатка күбө берүүчүлөрдөн деп бизди не кылып койгон? Жазып койгон. Ва макару ва макараллах валлаху хайрул макирин. Кийин жөөттөр еврейлер Иса пайгамбарды өлтүрүп асканга алар өзүнчө айла амалды кыла башташты булар. Куйтулук, куулук кыла башташты. Кантели, канты өлтүрөлү. Падыша да өкүм берген. Булар эми ушунун аркасынан түшүп, кыскасы Иса пайгамбарды өлтүргөнгө киришти. Ва макаралла, Алла Таала, субханалла. Өзүнүн Алла субханалла, бул макр деген сөз туган жөн эле куулук эмес, бул тадбир хафия деп коет. Ушундай бир жашыруун иш алып баруу деген сөз да. Кээде ушу жашыруун иш алып баруу жаман максатта болот, кээде жашыруун иш алып баруу жакшы максатта болот. Жакшылык үчүн болот. Жөөттөр жашыруун иш алып барып атты. Алар күнөө жаман иш үчүн. Алла субханаху ва таала жашыруун иш алып барып койду жакшы иш үчүн. Валлаху хайрул макирин. Алла Таала эң мыктысы. Алар ойлойт Алла Тааланы алдайбыз деп. Алла Таала устазат. Алла субханаху ва таала алданбайт. Ушундай чебер, ушундай оңунан чыгарат. Алар ойлоду буну өлтүрүп неме кылабыз деп. Идқал Аллаху я Иса. Алла Таала мындай деп айтты. Иса, Исага. Инни мутаваффика. Мен сени толук өзүмө көтөрүп алып чыгам. Ва рафиука илейя, өзүмө көтөрүп алып чыгам. Толук алам, кабза кылам. Ва рафиука илейя, жана өзүмө көтөрүп алып чыгам. Ва мутаххирука миналладина кафару, жана мен сени тазалоочумун капырлык кылгандардан. Жана ва жаилул ладина табаука фаука ладина кафару иля яумил кияма, жана сен артыңдан ээрчигендердичи кыямат күнгө чейин аларды мен үстөмдө кылам. Стумма илейя маржиукум, силер кийин баарыңар мага кайтып келесиңер. Фа ахкуму байнакум фима кунтум фихи тахталифун, жана соң мен ошондо силердин ортоңордо талаш тартышып аткан маселеңер тууралуу чечим чыгарамын деди да.
Bul жерде туугандар өтө bir маанилүү маселе бар. Dünyada ушул söz bir söz, mutavaffika деген. Uşu sözdün manisin Kadiyaniler aytat. Gulam Ahmad Kadiyani, Mirza Kadiyani uqsаңар керек. Ahmadiler. İsa paygambardı ölgön деп айтат. Еврейлердин bir тобы алардагы айтат, İsa пайгамбар ölgön, biz аны асып өлтүргөнбүз, кийин көмүп койгонбуз дейт. Ошолорго дагы христиандардын bir топтору ишенип, күмөндөп, ооба İsa пайгамбарды булар өлтүргөн, андан кийин аскан, анан кийин İsa пайгамбар кайра тирилип асманга чыгып кетип калган дейт. Kur'an'da Allah Teala ayet atat, alardın bardığı katah андай emez. Mutavaffika degenin manisi iki manide gelet. Tolluk alu degen mani. Tolluk alu. Jol bolsa ölüm berүү деген de manisinde var. Bunun manisi bir yerde mınanday. Allah ayet atkan, ey İsa, men sana ölüm berүүчүмүn, sen tabii ölüm menen ölөsүn, kişi koldu bolup ölбөйсүn. Бирок азыр эмес. Wa rafi'uka ilayya, men seni asmanga көтөрүп кетем тирүүле. Дагы bir mucize катар кыямат күнгө чейин жиберемин. Sen жөөттөрдүн колунда, мен сени эч качан таштап койбойм, чтоб сени өлтүргөнгө. Андай эмес. Киши колду болуп ölбөйсүн. Алар асып кое турган распятие. Андай болбойт. Мен сени көтөрүп кетемин. Кийин келесиң бу дүйнөгө. Дажжалды өлтүрөсүн. Адилеттүүлүктү тургузасың. Учуру келет, табигый өлүм берем мен сага. Хадистерде толтура Kur'an жана hadis mutawatирlerden bir icma. Биздин акыйдабыз, ахлу сүннет вал жамааттын акыйдасы боюнча туугандар, İsa пайгамбар ал тирүү, жөөттөр өлтүргөн эмес. Христиандар айтмакчы өлтүрүп кайра тирилген эмес. Алла Таала өлтүрбөй көтөрүп алып кетип калган. Алар болсо, Алла Субханаху Таала Кур'ан аз келет, аз айтабыз аны кандай болгон экен. Бул чоң ишеним, чоң акыйда. Анан бизден дагы ушул киши өзүн мусулманмын деп, анан чыны мусулман эмес, алдангандар дагы ошол Кадиянилерге окшо, Ахмадилер окшогондор дагы ушинтип İsa пайгамбар өлгөн дегенге ишеним айтат. Ушул жөндө аз мен силерге бир аз маселе айтып берейин. Mutavaffikaның манisi боюнча. Демек Алла Таала айтып атат, İsa сен кыжалат болбо. Жөөттөр өлтүрөбүз артынан түшүп калган. Шек күмөнсүз мен сени өз убагыңда табигый өлүм беремин мен сага. Inni mutavaffikaның манisi биздин уламалар, ахли сүннет вал жамаат уламалар экөөнү тең которгон. Толук алып кетип калам. Толук алам сени. Толук. Денең менен, рух менен. Жөн руханий менен кетип калып, денең жерде, андай эмес, толук. İsa пайгамбар денеси менен, руху менен асманда. Келет ал кыямат күнгө жакыныраак. Чоң белгилеринин бири. Бул маани. Экинчisi өлүм бере турган мааниде, бирок азыр мен сени өлтүрүп койдум деген мааниде эмес. Ал мен сага өлүм берүүчүмүн. Толук өлүм берүүчүмүн, бирок мына жөөттөр айтып аткандай алардын колунда киши колду болуп өлбөйсүн. Табигый жөнөкөй өлүм менен эле өлөсүн деген мааниде. Да. Качан ал тагдырында келе турган болсо, ошондо болот ал. Албетте душмандардын колунан сен алардын колунан өлтүрүлүүдөн сен саксың деген сөз. Ушул учурда мен сени жогорку ааламга алып кетем, көтөрүп алып кетем. Жана сага жала жапкандардан сени тазалаймын деп атат. Сага баш ийбен. Ал эми сен айтканыңды аткаргандар, аларды мен үстөмдү кылам деп атат. Кыямат күнгө чейин деп. Макулу, кийин барыңар мен алдымда келесиңер, барзакта, дүйнөдө, соң кыямат күнү силер тартышкан маселелер тууралуу мен өзүм чечим чыгарам деген мааниде. Эми келгиле бияка. Жөөттөр İsa пайгамбарга каршы түрдүү программалары, түрдүү проекттери, ар кандайларды баштап падышага чейин кулагына куя берип, мулхид, Тауратты өзгөрткөндү каалаган адам, буну өлтүрбөсөк болбойт деп,
Анан ошол учурда падышасы кармаганга буйрук берет буну. Tafsir Usmani'de ушундай деп келет. Mutawaffiga бул mutawaffa вафюн деген мааниде келет. Ошон үчүн айтып коет туфия. Туфия деген өлдү деген сөз. Мата деп коет бул эле, бирок арабтарда дагы паланча ибни фулан yo'sa фулан туфия деп коет. Ал өлдү деген сөз да, туфия. Вафа дегени демек ол толук алганда, демек инсандын дагы ырыскысын толук жеп бүткөндөн кийин бүттү, эми алып кетет. Ошондуктан араб тилинде толук алуу, вафа, ифа, истифа деген маанилери ушундай келет экен да. Таваффанын асли негизги маани дагы толук алуу. Бул араб китебинде бардыгында булар ушинтип айтылат. Анткени өлүмдүн учурунда инсан өзүнүн ажалындагы жазылган нерсенин толук ала алат. Алла Таала анын рухун толук көтөрүп кетет. Ошон үчүн таваффа деп айтылат. Инни мутаваффика деген мааниси мен толук аламын дегени. Бул жерден аз мен силерге айттым. Алдын артын тaqdim таахир деп коет. Куран, хадисте бундайлар толтура. Имам Рази рахматулла алейх бир канчасын келтирген. Демек бул жерде өзү рафиука илейя. Мен сени өзүмө көтөрүп кетемин деди. Көзү көтөрүп кетемин деди. Кыяматка жакын мен сени түшүрүп, сен бул жакта даджалды өлтүрөсүн, башкалардын бардыгын жакшы адилеттүү Курандын өкүмүн сүрөсүн, учуру келет тагдырыңда. Ошондо мен сага толук өлүм беремин деген сөз. Макулбу? Бул жерден адашып албайлы. Аллах бул жерден мынандай кылып туруп. Уйкуну дагычы, субханалла, уйкуну дагы өзү вообще мындай өлүмдү кинаяда иштетип коет экен таваффа. Уйкуну дагы бир аз неме болгондуктан Кур'ан-ы Каримде буга дагы сөз таваффа деген сөз иштетилген. Аллаху ятаваффал анфус хина маутиха валлати лам тамут фи манамиха деп. Аллаху акбар. Кур'ан-ы Каримде мындай аят бар. Алла субханаху ва таала жандарды толук өзүнө алат өлүм учурунда. Жана ким уктап өлбөсө, аларды деле алат деп атат. Бирок кимдин тагдырында өлүм болсо, ошо бойдон эле аны кайтарбайт. Кимдин тагдырында жашоо болсо, кайра ага берет Алла Таала. Ошон үчүн уйку дагы өлүмдүн агасы. Уйку өлүмдүн ага иниси деп айтылып келет. Уйку дагы. Бул дагы мисалы ташбих окшотконго бир мисал да.